Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 1-октябрда медиктерге жана коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөштө өзгөчөлөнгөн жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ош шаарындагы эстеликке белгисиз адамдар дөңгөлөктөрдү илип коюшкан. Кызыл Кыя шаарында бир нече адамды сүзүп жаткан кичи автобустун айдоочусу кармала элек. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы элдик медиага билдирди. Саясий партиялардан акча алган 5 шайлоочу жоопко тартылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 1-октябрда медиктерге жана коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөштө өзгөчөлөнгөн жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекеттик сыйлыктар менен медиктер, ошондой эле пандемия менен күрөшкө тартылган куткаруу кызматынын, укук коргоо органдарынын жана башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери, медицина факультеттеринин ыктыярчы студенттери, журналисттер сыйланышты. Биздин мына аскер кызматчылар, биздин милиция органынын, укук органдарынын кызматкерлери, өзгөчө кырдаал министринин кызматкерлери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү баардыгына биригип, ушу оор күндөрү элибиз үчүн, мамлекет үчүн мына катуу туруп бердиңер. Сиздерди дагы бир жолу сиз аркылуу баардык Кыргызстандагы миңдеген дарыгерлерибизге өзүмдүн атыман, жалпы Кыргызстандын элинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Twitter социалдык тармагында Ош шаарында тартылган сүрөт популярдуулукка ээ болууда. Сүрөткө эстеликке дөңгөлөктүн желими илинип турганы көрсөтүлгөн. Кыязы муну вандалдар жасашкан. Ушул сыяктуу окуя жакында эле Бишкекте дагы болуп, анда Гапар Айтиевдин мемориалдык тактасына сүрөт тартып кетишкен. Кызыл Кыя шаарында бир нече адамды сүзүп жаткан кичи автобустун айдоочусу кармала элек. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы элдик медиага билдирди. Маалым болгондой, үрөйдү учурган окуя 25-сентябрь күнү саат 20:00 чамасында Кызыл Кыя шаарынын Масалиев көчөсүндө болгон. Анда Кадамжай районунун 28 жаштагы тургуну жашыл түстөгү Mercedes-Benz Sprinter унаасы менен койдуруп кетип, окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Бул факт автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу жана эң баштык беренелер менен КЖБрге катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Азыркы күндө автоунаанын ээси аныкталып, тергөө иштери жүрүп жатат, бирок айдоочу карматпай качып жүрөт. Ал эми окуя болгон жерден 28 жаштагы жаран денесинен жараат алып, жергиликтүү аймактык ооруканага түшкөн. Ал Кадамжай районунун 1992-жылы туулган тургуну экени аныкталды. Ага карата тийиштүү экспертизалар дайындалды. Саясий партиялардан акча алган 5 шайлоочу жоопко тартылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме билдиргендей, алар тартип бузуу жөнүндө кодекстин шайлоочунун акчалай каражаттарды жана материалдык баалуулуктарды алышы беренесинин негизинде жазаланды. Бул беренеге ылайык катардагы жаранга 1000, ал эми юридикалык жакка 5000 сом айыппул салынат. Бирок эгер мыйзам бузуу болгону тууралуу өз эрки менен айтып берсе, жоопкерчиликтен бошотулат. Башкы прокуратура шайлоочулардын доосун сатып алуу тууралуу маалыматтар социалдык түйүндөргө жарыяланганын белгиледи. Башкы көзөмөл органы жалпысынан мындай иштер боюнча 8 адам жоопко тартылганын маалымдады. Буга чейин башкы прокуратура шайлоочулардын доосун сатып алуу жана документ жасалмалоо тууралуу маалыматтарга байланыштуу жалпысынан 83 материал иликтенип жатканын кабарлаган. 30-сентябрда Жалал-Абад шаарындагы рейд учурунда 7 тойканада той өтүп жатканы белгилүү болду. Жалал-Абад ресторанында 300 адамдык той өтүп жаткан. Комиссияндан тышкары Аура, Достор, Акөргө, Тажымахал тойканаларындагы тойлорго күбө болушту. Аталган тойканалардын баардыгынын электр жарыктары өчүрүлдү. Аура ресторанындагы той кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иш козголду. Калгандарына айыппул салынды. Эрежеге баш ийбей жаткан тойканаларга болгон рейд күчөтүлүп, күн сайын өткөрүлөт. Бир нече ирет эскертүү алып, айыппул төлөгөндөргө эми мыйзам чегинде иш козголот. Чоң Азат партиясынын лидери Максат Мамытканов башкарып бара жаткан унаа түнкү кайгылчулар тарабынан токтотулду. Рейд учурунда Мамыткановдун тийиштүү документтери текшерилип, техникалык паспортто өзгөчө белги деген бөлүгүндө уруксат жок экенин инспектор айтып жатканын видеодон көрүүгө болот. New TV патруль чыгарган видеодо Мамытканов ичпейм, чекпейм, сауналарга барбайм, мен майор Мамыткаров деп кызматкерлерге кайрылды. Ошондой эле өзүн депутаттыкка талапкермин деп тааныштырды. Натыйжада автоунаа айып короого токтотулду. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу Гүлжигит Алыкулов Казакстан премьер-лигасында баасы өскөн топ 12 футболчунун катарына кирди. Бул туурасында атактуу Трансфермаркт порталы жарыялады. Маалыматка ылайык, тизмеге кирген оюнчулар 2020-жылдын 1-июлунан тартып эсептелинген.
Аталган тизмеде Алыкулов 12-нчи орунга жайгашкан. Футболчунун баасы акыркы 3 ай аралыгында 200 000 евродон 550 000 еврого чейин өскөн. Эскерте кетсек, Гүлжигит Алыкулов ушул жылдын башында Ниман клубунан казакстандык Кайрат клубуна өткөн.